Фатима Алымбекова. Бул уюмда иштегениме быйыл 11 жылдын жүзү болду. Бишкек шаарында балдар айылында социалдык кызматкер болуп иштейм. Ошондой эле мамлекеттик заказдын координатору болуп иштейм. Соц кызматкер катары биз балдардын өнүгүшүнө жардам беребиз. Ошондой эле балдарды баккан биздин СОС апаларыбызга жардам кылабыз да, жардамчы катары иштейбиз. Анан менин күнүмдүк жумушум келгенден баштап балдардын документациясын алып баруу. Мамлекеттик биздин өзүбүздүн партнерлор менен иштешебиз. Чогуу балдарга жардам бергенге, анан балдарга ар кандай темада тренингтерди өтөбүз. Көбүнчө бул балдардын жашоо, социалдык көмүлдөрүн өнүктүрүү жумушум мага эмнеси менен жагат. Эң биринчи мотивация бул балдардын жетишкендиктери. Турмуштук оор абалда калган, ар кандай ситуацияларга калып, жардамга муктаж болгон балдарга жардам берүү бул менин эң биринчи мотивациям ошол. Себеби сенин жардамың менен, кичинекей болсо жардам болсо дагы, үй бүлөлөрдүн жашоосу жакшырса, балдардын келечеги жакшырса, бул эң жакшы нерсе деп ойлойм.